Bir uç toprak, bir başlık talkandın ulandısı. Базарда киши көп. Жүзүн сулуу бырыш баскан эне кызынын балдарын ээрчитип бери чыкканда, созолонгон бою ышкындай, көздөрү жайнаган, жашы 25-терге келип калган жигит турган эле. Кызынын тестиер баласы «Эне, Нурзаман абам!» деп бакырып жиберди. Маңдайынан нур жанган Нурзаманда чоочуй карады. Караса, чоң энеси таяк таянып, мурункудан да бир топ карый түшкөндөй болуптур. Нурзаман сылык сыпайы эңкейе калып, чоң энесинин таяк кармаган колун кармай, жүзүнө саламдашты. «Кандайсыңар? Ден соолугуңуз жакшыбы, эне?» деп Нурзаман оозун жыйып алгыча, чоң энесинин колу небересинин колун кыса кармады. Оор салмагын салып туруп, «Оолум, жалгыз чырагымдын туягы», эне мукактанып ыйлап жиберди. «Чоң атаңдын жылдыгы ашына деп, майда чүйдөн нерселерди алганы арзан дүкөнгө бараттык эле». Деп Нурзаман жаңы эле жаап өтүп кеткен күздүн нөшөрүнүн көлчүгүн телмиреттиктеди. Ошол көлчүк чоң энесинин аянычтуу көз жашынан чогулган көлчүктөй сезилип кетти. «Оолум, эгер мен өлүп калсам, мага бир уч топурак салып кой. Макулбу? Сени эр азамат дейт», деп небересинин колун дагы бир жолу кыса кармады. Көз жашын мончоктотуп агызган эне өтө муңайым акыркы ирет небересин бир тиктеп алды да таягын кайраттуу таянып басып кетти. Артында ээрчиген кызынын балдары тай энеси ыйласа, аларда муңданып, бышактап алышып ыйлап баратышты. О, арман дүйнө. Карандары базардагы элдин арасына сиңип кеткенге чейин катып калган Нурзаман көз ирмебей карап турду. Кетип баратышты. Ишенгендери таякчан карын эле. Мурда аалам көтөр алгыс абышка кемпирдин кайгысын сүлүк тору аты ташыркап алып, сүйрөп, жол арбытса, бусаам кайраты таш шарган, көзүнө толо жашты мончоктотуп, эч кимге көрсөтпөй сыдырган байкуш эне өзүнүн 40 жыл ак карлуу, көк муздуу тоонун койнунда жылкы баласы камбарата тукумун багып, тапкан пенсиясы менен дагы эле багып келе жаткан эле. Беркилерде кайсы эле тирүү койдун чүкөсү деп коюп, кудум эле өзүнүн энесинин сөзүн айтып коюп, бул аалам эбегейсиз чоң экенине карабай, алакандай сезилип, мына азыр кеч кирсе аппак таң атпай калчудай, баягы тутулган айды жүрөгүнө батырган, араба менен келип, неберелерин алып кете албай калган чоң атасы менен чоң энесинин элестери түнөргөн көлчүктүн көз алдына тартылды да, түбү жок туңгуюкка сиңип жок болуп кетти. Эми бул күзгү нөшөрдүн көлчүгүндө чоң энесинин көлөкөсү калтылдап, мончок көз жашынын жаа бербей селдей агып турганы Нурзамандын жабыркаган жүрөгүндө дагы бир ирет өмүр бою жашап калчудай так калтырды. Ушундай тагдырга Нурзаман күнөөлүүдөй боло түштү. Чоң энесинин жүрөгүн жара тээп чыккан сөздөрү чагылгандын жарыгындай жарк этип, асманды курч кылыч менен эки жакка бөлө чапкандай болгон сөздүн күчү Нурзамандын ачуу көз жашын таңдайына татытты. Анан Нурзаман эч кимге билгизбей акырын басып кетти. Таң атканча уктабай алыста калган балалыгын эстеп жатты. Таятасынын кулунду бээсин күндө сабактан кийин келип, түштөн кечке чейин жол жээгинде кайтарчу эле. Убакыт токтоп калгандай, кечке саргаят, чыйрыкса күн нуруна өзүн кактайт. Негедир жүрөгү муздап дагы эле чыйрыгат. Кээде күндүн аптабына күйүп баратса, жол жээгиндеги дарактарга көлөкөлөйт. Ал жерде жакпай, орун таппай кайсалактайт. Мээримге тойбой кусалык деген ташпоор сезим куюндай болуп, балалык байоо жан дүйнөсүнө тынчтык бербей, мүлжүп жатканын кийин сезди. Мени сагынып келип калышаар деп, чоң ата чоң энеси араба менен кеткен жолун саргая тиктеп күтүп берген балалыгын кинонун лентасындай өткөзүп жатты. Иниси экөө эки жакта өсүштү. Ага карабай бири-бирин өтө сагынышчу, бири-бирин таянар тоодой сезишчү. Ошондой кусалык, кунарсыздык күндөрдө иниси Адил жол алыстыгына карабай өгөй атасынын запкысынан Нурзаман абасына жөө ачып барган күн да болду. Баягы айлуу түндө сүлүк торусун улаам камчы менен бир салып, жол арбыткан чоң атасы менен чоң энесинин баскан узак жолун жалгыз эле басты. Тоголок жер шарын бир заматта тегеренип койчудай, атасына болгон сагыныч, кусалык жер шарынан чоң сезилип, ааламга батпай учуп күйүп баратты. Жолдогор ата ыйлап баратты. Машинелер да жол талашып зуулдап өтүп жатышты. Жолдо машинелер бир аз тынчыганда, жол ортосуна малдаш токуна олтура калып, атасына арнап Куран окуйт.
Көп адамдарга бул көрүнүш өөн учурар, бирок кенедей балалык жүрөгүнө чоң киши көтөр алгыс күйүттү батырган 12 жашар өспүрүм балага оор эле. Баса сырттан Нурзаман абасы көп балдар менен чүк ойноп атыптыр. Жөө келдин десе эч ким ишенбей арсалаңдап күлүштү. Адилдин кыжырын кайнатып, бир гана Нурзаман абасынын заманы тар болуп баратты. Абасынын боорукер көздөрү ыйлабаса да жан дүйнөсү ыйлап турду. Ичине бук толгон, инисинин көз жашын көрүп ичи сыздап эңшерилген Нурзаман билгизбей, какы суку суруша катуу сүйлөдү. Антпесе болчудай эмес эле. Арга жок, анан эмне кыласың? Эмне кыласың, өттү го, далай арман күндөр, кайсы бирин айтасың? Ошентип балалыкта жашынмак ойноп, өз өңүн өчүрүп, бат эле өтүп кетти. Нурзаманга чоң энесинин бул жалган дүйнө менен коштошту деген кабар келди. Баруу керек, сөзсүз. Чоң атама бир уч топурак сала албай калдым. Баягы күзгү нөшөрдүн көлчүгү эсине түштү. Чоң энесинин көлчүктөгү көлөкөсү: "Оолум, бир уч топурак салып кой" деген, кулакка алтын сырга кылып таштап кеткен акыркы сөзү. Чоң энесинин көмүлүүчү күнү Нурзаман иниси Адил менен сөөгеси болуп, ата конушка келишти. Боз үйдүн ичинде кошок кошулуп, чогулган эл кирип чыгып, тынчтары кетип, жаңы жааган жай айынын жамгырынын ылайын кечип турушканда күтүлбөстүк болду. Күтүлбөстүк, ааламга тутка болуп калчудай түбөлүккө түркүк болчудай кудасынын чоң ата чоң энесине эки кичинекей неберелерин бербей коюусу эле. Туткасы жок каалгадай, кулагы жок казандай болгон бул көр жалганда, көрпенде эмнени талашасың? Баарысы калат, бир гана сен кетесиң. Эл бир аз дымый түштү, ичинен ыраазы болуп жатышты. Кудай, айланайындар, келишпедиби? Кичинесинде тепилдешип, арабага түшүп алганда таятасы бербей ыйлатты эле. Эми өзүлөрү акыры келишти. Тоо ашып суу кечип далай заманда ар жака оодарып салып келе беришти. Аксакал карыялар: "Атанын баласы ушундай болот" деп сүйлөшүп жатышты. Эркек уулду атам замандан бери кыргыз ошон үчүн аздектеп, эркек төрөлсө кубанычтары коюндарына батпай кубанып келишкен тура. Кичинекей чагында кетишкен уулунун туяктары чоң энесин кыбыланы каратып, түбөлүктүү үйүнө коюшту. Эненин көрү жарык нурга бөлөнгөндөй боло түштү. Бактылуулук көргө жаткандан кийин келгендей болду. Батасын бергендей чоң энеси күлүмсүрөп жатты. Чоң атасынын жанына кошуна болуп жакын көмүлдү. Эки дөмпөйгөн боз топурактын алдында дайыма чогуу жүргөн абышка кемпир бул жолу да акыркы сапарга сөлүк тоорусун арабага кошуп алышып, жан дүйнөнүн тутулган айын кичинекей жүрөктөрүнөн алып салышып, шатыра шатман күлүп жайнап, чын дүйнөнүн жарык чачкан айынын аппак шооласында узак сапарда бактылуулуктун дүбүртү коштоп бараткандай эле. Түшүндө Нурзамандын чоң ата чоң энеси жайлоодо жүрүшөт. Чоң атасы тулпар таптап, саяпкер болуп түйшүк тартса, чоң энеси саба толтура саамал кымызы ташып, ат тезегин кургатпай келип кеткен элдин батасын алып, жүзүнөн нур тамат. Ооба, жаш кездери ошондой дасторкондон береке кетпей, беришен пейилдеринен нур жанып, чыгданынан сары май тамчылап турган Нурзаманды сүрүшкөн. Оомалуу төкмөлүү заман бат эле оодарылып, итке минген кедейге айланып койбодубу чиркин. Түбү түшкөн, көр жалган тура бул дүйнө.